Быйыл эгемендүүлүк күнү турлай Жалал Абад облусунда 30га чукул объект пайдаланууга берилет. Алардын сап башында биз турган мына ушул Жалал Абад шаардык мэриясынын жана административдик имаратынын курулушу жүрүүдө. Ушул тапта мында иш ыргагы кызуу жүрүүдө. Тагыраагы жумуштардын дээрлик 50% аяктап калган. Сыртындагы мына сыртын көрүп турасыздар, фасадын ала турган болсок, фасады көбүнчө эле айнектен болот, темир айнектен. Темир айнектен болгон үчүн азыр мына полный конструкциялар коюп чыктык. Эми айнекти коебуз дагы. Азыркы маалда өзүңүздөр көрүп тургандай мына фонтанга даярдап атабыз. Планировка кетип атат. Бүгүнкү күнгө биз 640 миллион сомдук каражат алынды. Азыр материалдар бардыгы жетишиктүү. Жумуш өз графиктин негизинде кетип атат. Административдик имаратта ушул тапта жаз келери менен иш жанданган. Тагыраагы биз бараткан жер дал ушул кенен унаа токтотуучу жайлар, ошондой эле жашыл аллея менен курчалмакчы. Бул жерде администрациянын өзгөчөлүгү площадь эң ушу элдердин баягындай жыйындарында мындай площадьбуз болгон эмес биздин Жалал Абадта. Ошондон биринчи очередде ошо площадь каралган, аянтча. Ошондой эле бул жерде ошо эс алуу аллеясы каралган. Анан административдик корпустун өзүндө болсо бул 7 этаждан турат. Долбоордо имараттын 2 канатында тең жыйындар өтүүчү залдар орун алган. Эң чоң зал 250 орунга ылайыкталган. Сол тарабынын биринчи кабатында шаардык музей жайгашары күтүлүүдө. Анын эле үстү экинчи кабат 500 орунду экспо борбор болот. Анда түрдүү көргөзмө жарманкелерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле бул азыркы учурдагы жаңы курулуш материалдары менен курулуп жатат бардыгы. Ошо сырткы баягы кооздоо жагдайлардан жаңы заманбап менен курулуп жатат. Ошо авторду көзөмөлдөп коебуз. Дайым ошо көзөмөл ушул жерде чогуу, ушул жерде күнүмдүк көзөмөл жүргүзүлүп атат күнүнө. Себеби бул өзгөчө объект болгон үчүн суроолор көп болот. Жеринде ушул убагында чечип ушул жерде автордук көзөмөл жүрүп жатат. Имараттын дагы бир өзгөчөлүгү кенен жана чоң болмокчу. Ушул тапта ички жумуштар дагы кызуу жүрүүдө. Жалпысынан объект 5 кабаттан 7 кабатка чейин көтөрүлөт. Лифттер дагы жайгашмакчы ушул тапта. Аларга мына ушундай даярдыктар дагы башталган. Жалал Абад шаарынын мэриясы менен президенттин облустагы өкүлчүлүгү жайгаша турчу бул объект эгемендүүлүк күнү турлай пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Мында административдик аппараттан сырткары дагы бир катар структуралык мекемелер дагы жайгаштырылып, жарандардын бир жайдан кызмат алуусуна шарт түзүлмөкчү. Дөрөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.